Şehitler Ünü Mistikalık Angeme Авторы Чынара Абдыраева. Бүтүрүүчүлөр окуу жылынын соңку күндөрү жакындаган сайын жүрөктөрү алып учуп алгачкы сынакты күтүп жатышкан. Тоо ичинде жайгашкан Чакан айылдагы 2 кабаттуу мектептин тегерегин курчаган, теректердин көлөкөсүн пааналаган мектеп бүтүрүүчүлөрү сабактары бүтсө да бири-бирин кыя албай олтура беришчү. Үйүндөгүлөргө айтар шылтоолору экзамендерге даярдык дешип жүрө беришер эле. Ошол мырза теректүү Чакан Чечдөбө айылынын сулуусу аталган Айдай мектеп жаңырта ырдаган курбуларынан бөлүнгүсү келбей турса да, жайлоодон иниси келерин эстеп, үйүнө жөнөмөк болгондо курбулары: "Үйүңдө оорлуу бирөө бар беле? Барасың да", дешти бир ооздон чурулдашып. Курбу кыздарынын көңүлүн кыя албаган Айдай кайрадан көлөкөгө баш калкалай отуруп калды. Оюн күлкүгө мокуму канбаган классташ улан кыздар күн кызарып уясына кирерге жакын гана шашкалактап жөнөп калышчу. Ал күнү да мектептен кеч кайткан Айдайды жайлоодон келген иниси күтүп олтуруптур. Күтүүдөн тажаганбы алыстан эле үн сала: "Сизге эмне болгон? Караңгы киргенге чейин окуйсузбу?" деп үнүнүн баарынча ый аралаш бакырып кое берди. Айдай колундагы сумкасын тегеретип, инисине узакка тигиле карап калды да камарабай: "Ушу сен Акунтай кыжырданып калганына караганда курсагың ачкан го дейм. Чай кайнатып ичи бербейт белең? А мен бачым эле керектүү оокаттарды даярдай коем." Иниси ордунан тура атынын токулгаларын алып келди да камданып кирди. Айдай кичүү болсо да өз ишине так Акундан уяла, шыпылдап энесинин жайлоого керектүү азыктарын салып кирди. Акун короодон узаганда үй ээнсирей түшкөнсүдө. Курбусу Гүлгакыны чакырып келейин деген ойдо жыгач сөрүсүнө кыңая беймалда көз илинип кеткен. Күңүрттөнгөн ээн талаада Айдай жалгыз баратыптыр. Арты жарык, алды улам бозомук тартып мунарыктайт. Ээн боштукта өзү менен чогуу окуган классташ кыздар, балдары да жүрүшөт. Классташтары даана көрүнгөнү менен Айдайга үндөрү кулбайт. Канчалык тырышып кулак какса да бир нерсе угалчу да эмес. Ошол учурда ортолукту жара бөлгөн жерден жарака пайда болду. Адам бою түгүл тереңине көз жеткис. Аркы жектен курбусуна кол сунган Аселдин өңү бузула, артына кетенчиктеп жардамдашуудан баш тартты. Жардана карап турган курбулары коурашып, жайык таладан төмөн карай түшкөн чыйыр жолго салышты. Айдай курбуларынын артынан жете албай чарчаса да калбай ээрчиди. Классташтары айылдын так ортосунан кесип өтүчү чополу Кызыл Суу дарыясына келишти. Адатта дарыя башы чакан, ары коопсуз эле. Бул жолу андай эмес. Күркүрөп шаркыраган үнү коркунучтуу. Айдай суунун сүрүнөн сестенип, артка чегинерде баскан жери сүрүлө жыгылып, жалгыз калды. Тургузар бир да жан жок. Алды жагы күркүрөп шаркыраган ылай аралаш дарыя. Бу кезде суу көгүш тартып, туну какчу. Эмичи, чопо кошулгандай кызгылт түскө боелуптур. Ачык асманды пааналагандай жогору карады. Көк чексиздикта өз түсүн кубултуп бозомуктанат. Айдай колуна урунган уштуу заттан чочуп кетти. Сөөк. Кадимки адамдын баш сөөгү. Суу боюндагы дөңсөдө эски мүрзө бар экенин уккан. Ошол мүрзөдө жаткан маркумдардын сөөгү чыгып калыптыр, деди өзүн өзү сорото. Ана маркумдардын сөөктөрүн чогултуп, жашыруу керек деген ойдо баш сөөктү колуна алды. Уйкусунан ойгонгон Айдай иймеген манжаларын кыймылдатып караңгыда жалгыз уктап калганына өкүндү. Ордунан туруп курбусу Гүлгакынын үйүнө шашылды. Барса курбусу эч нерседен капарсыз, сынактын суроолорун окуп олтуруптур. Бейкут жашоону көрүп жүрөгү ордуна келгендей болду. Гүлгакы курбусу Айдайдын корккондон өзгөрө түшкөн көздөрүн көрүп: "Ой, сага эмне болду?" деди, бир нерседен шектегендей. "Ой, сага эмне болду?" деди, бир нерседен шекшигендей. Айдай көргөндөрү көз алдынан кетпей аптыга: "Кызык. Кийинки күндөрү мүрзөлөр, өлгөн адамдар эле түшүмө кирчү болду", деди Гүлгакынын коркутуп албайын деп.
Gülgakı kızıga: "Айтсаң, эмне болгон Мирзе?" Курбусун каруудан апкый кармап, айтпаган ой боюна койбоду. Ыңгыранган Айдай: "Коркпосоң, үйгө барганда айтып берейин" dedi. Экөө дасторкон үстүндө түн бир убакка чейин сүйлөшүп отурушту. Коркпойм деген Гүлгакы эки жагын улам карап бүрүшүп, курбусунун оозун тиктейт. Айдайдын жүзүндөгү жарашыктуу меңине түспөлдөш капкара чийилген кашы кабатырлана сүйлөгөн сайын жанын жебесинде ийле Гүлгакыны коркутту. Курбулар күн нуру тегиз чыкканда шаша койгонушуп, экзаменге жөнөп калышты. Алгачкы сынак болсо да, даярдыгы жакшы болгонуна карабай, түшү оюнан чыкпай Айдайдын көңүлү суз болуп турду. Сынак соңуна жетип, окуучулар каалаган бааларын алгандарына катуу кубанышты. Аны белгилөө үчүн мурдагы бүтүрүүчүлөрдүн каадасын улай чоң машина жалдашкан бу жолкулар айылдан анча алыс эмес, Арчалуу тоого эс алууга камынышты. Улан кыздар күндүн ысыгына калбайлы дешип, айдоочуну шаштыра үстү ачык чөп ташуучу машинеге каз катар конуш которуучу кушсымал каз катар тизилген окуучуларды көргөн жандар суктана узатышты. Гүрүлдөгөн машина айылдан чыга берерде күтүүсүздөн ала салды. Оор машина төмөн карай оодарылып, үстүндөгү окуучулар туш тарапка чачылды. Алды жагы кокту болгондуктан машина 7 жолу ала салды. Бир заматта күлкү шаттыкта толгон үндөр басылып, каз катар тизилген улан кыздар туш тарапта калды. Тек гана кыйшая күрсүнгөн машинеде кийим илинген Айдай гана калыптыр. Анын да абалы жакшы эмес. Кырсык айылдан анча алыс эмес болгондуктан көргөндөр куткарууга шашылышты. Айылдын доктору да келип, алгачкы жардамды Айдайга, анан калган балдарды таңуу иштерин улантып жатты. Оор жаракат алгандарды биринин артынан экинчисин шаардык ооруканага жөнөтүп жатты. Анткени айдоочу баш болуп, жеңил жаракат алгандары жок эле. Шаардык ооруканага жеткенде Айдайдын абалы ооруп тилге келбей, кабыл алган дарыгерлер да өмүрүн арачалап кала алышпады. Тек гана сулуунун өмүрү өтө кыска экенин айтып, тоодон келген кыздын ата-энесине амалсыздана алакан жайып турушту. Эне үмүтүн үзө албай, Айдай ордунан тура калчудай көз албай карап турду. Эрксизден көздөрүнө жаш чайып, кызынын муздап бараткан колдорун жылытып: "Каралдым, көзүңдү ач. Берекем, шордум ай" деп жатты. Карап тургандар сабырга чакырышты. Ага эне күйүтү басылбады. Өзөгө өрттөнүп, күйүп буша берди. Кыздын сөгүн машинеге салышып, жанына атасын отургузушту. Ата өзүн канчалык бек кармабасын, чүрөктөй кызынын кубарган жүзүнө тигиле карап отуруп, көзү жашка толду. Киркиреген муңдуу үнү менен: "Түшүм болуп калса экен" деп жараткандан кайра суранды. Кырсык өңүндө болуп жатканын эшик алдына келгенде кулак жаңырткан өкүрүктөн улам сезди. Ошол 1996-жылдагы бүтүрүүчүлөр кабылган Кырсыктагы машиненин 7 ирет ала салганын айыл аксакалдары: "7 так санынын таасири жаман эле. Кырсык 7 жылдан кийин кайталанбаса экен" дешип шып-шынып калышкан. Ошол жол кырсыгында Айдайдан башка окуучулар түрдүү оор жаракаттардан кийин аман эсен буттарына туруп кетишкен. Көп жашап, көптү көргөн карлардын айтканы 7 жылдан кийин 2002-жылдын жайында кайрадан кайталанарын эч ким этибар алган эмес. Ал эми жыл сайынкы бүтүрүүчүлөр үчүн тоого чыгып, эс алып кайтуу, тоолук окуучулар үчүн салтка айланган. Болгону каргашалуу окуядан кийин бүтүрүүчүлөрдү класс жетекчилери катуу көзөмөлгө алышчу. Кезектеги 2002-жылдагы бүтүрүүчүлөрдүн жетекчиси Шарапат Айым эле. Бүтүрүүчүлөрдү тоого чыгарып келүүдөгү уюштуруу өз жоопкерчилигине алган. Кырсык тооруган каргашалуу күнү эжекеси келбей калган окуучу кызы Жаркын Айдын үйүнө барып, бакчасында атасы менен картошка чаап жүргөн жеринен сурап алды. Кубанычтарын жашыра алышпаган бүтүрүүчү улан балдар Ирланды жайлоосунан кантип сурап алгандарын айтып, кубанычтарын жашыра албай отурушту. Атайын уйшулган бүтүрүүчүлөр тобу ал күнү 2 жеңил унаа менен тоого жөнөп кетишти. Биринчисинде мугалим эжекеси башында турган топ,
Ekинчисинде Жаркынай, Замира, Эрлан, Сагын, Кабыл, алдыңкы орундукта класстын шылуундары аталган Акбар менен Эркин айдоочу менен 8 болуп отурушту. А бирок жаштардын бирөөсүнүн да 7 жыл мурда болуп өткөн каргашалуу окуянын аягы 7-жылга өткөнү эстерине келбеди. Алар үчүн ошол жаздагы жаратылыштын кооздугу бөтөнчө көрүнүп, аны биринен сала экинчиси ашыра барктап, мактап жүрүп отурушту. Аңгыша тар коктуга да жетишти. Дарыяга чукул ичке жол бойлогон биринчи уна улам жогорулап баратып, тар жолдон чыгып кеткенин айдоочу кеч байкады. Айласы кеткенде уна ээсинин колдору рулга жармашып, тормоздон эч кандай көмөгү болбой уна сууну жиреп баратты. Жан кандай таттуу. Болгон күчү менен эшигин эптеп ачып сууга айдоочу жигит бой таштап жиберди. Артынан алдыңкы орундукта олтурушкан Акбар менен Эркин дагы ошентишти. Экинчи уна да артынан жетип келди. Болуп өткөн окуяга түшүнө албай баш катырыша, ызы чуу түшүп калышты. Көз ирмем мурда дарыянын сулуулугуна суктанган жаштар ооздорунан кеби түшүп, артык мактоо сөз айта албай суунун сүрүнөн сестенип турушту. Балдар дарыянын аркы жээгине чыккан Эркин менен Акбарды көрүштү. Аларга уда айдоочу жигит да энтигип суудан чыкты. Жээгти каршы терши баскан мугалими: "Ой, кана калган балдар?" деди үнүнүн баарынча кыйкыра. Буттары титиреп араң турган айдоочу эсине келип, кайрадан сууга чумкуду. Ызы чуу түшкөн окуучулар бир самга дем тартпай карап калышты. Айдоочу жигит суунун агымы менен төмөндөн кайра чыкты. Чабак билген балдар бир-бирден машина кирген суунун тереңине чумкуп кире баштады. Бүтүрүүчү топтун ызы чуу түшкөндөрүнө 1 сааттан ашып кетти. Мында айла болбосуна Шарапаттын көзү жетип тиешелүү жерлерге кабар бергенден 4 сааттан кийин куткаруучулар келишти. Күндүзгү саат 11-де болгон иш түнкү 11-ге чейин созулду. Суунун иримине кирип кеткен машинеден 4 окуучуну алып чыгышканы менен 5-чиси Эрланды таба албай коюшту. Окуучулардын майрамдык шаңынын аягы кайгы муңга айланып, ал күнү Жаркынай, Замира, Сагын, Кабылдын жансыз денелери үйлөрүнө жеткирилди. 5-чи окуучу Эрланды дарыяны жээктеп издешсе да, дайыны чыкпай, табылбай көпчүлүктү убайымга салды. Тоолуктардын салттуу көңүл ачуучу оюндарынын аягы чыргайланып, бири экинчисин күнөөлөшүп, айдоочу жигиттин үстүнөн кылмыш иши каралып, катуу сурактын башында Шарапат эжекеси да жүрдү. Күн сайын шаарга чакыруудан колу бошобогон класс жетекчиси апта өткөндө гана мугалими жол кырсыгынан көзү өтүп кеткен окуучуларынын үйүнө Куран окуу үчүн барды. Алгач жол боюнда биринчи жайгашкан Жаркындын үйүнө киргенде короодон каршы алган маркумдун атасы Шарапатты: "Шайтан алгыр, сенин сөзүңө ишенбегенде" деп жаакка чаап жибереринде карап тургандар арачалап кетишти. Мындайды күтпөгөн мугалим кызыл өңү чөптөй кубарды. Шарапат дагы бирөө артык сөз айтат го деген ойдо эки жагын карана берди. Аз убакыт ичинде айыл ичинде айдоочу Эркин Акбардын сөздөрү бир имиш. Эрланды өлтүрүү үчүн атайын жайлоодон алып келишиптир. Артындагы машинеден атайын алдыда жүргөн. Көптөп муунтуп өлтүрүшкөн. Күбөлөрдүн көзүн жоюу үчүн катуу ылдамдыкта айдап машинени сууга чөктүрүп жиберишкен. Каза болгондордун сөөктөрүндө белгилер да бар деген имиштер тарап, Акбар менен Эркинди кыйын кыстоого алуулар күчөдү. Айтылган имиштерде Эрланды денесин түнү жерге жашырган Акбар менен Эркин эл оозун эч ким тыя албады. Күдүктү аныктоо үчүн атайын топ түзүлүп, окуя болгондон 7 ай өткөндөн кийин маркумдардын жаткан жайларын каздырышты. Текшерүүчү топ жана күбөлөр таң калыштуу көрүнүшкө күбө болушту. Катар коюлган маркумдардын сөөктөрүнүн бири да жаңы коюлгандай бузулбаптыр. Денелерде эч кандай кыйноодон калган белгини да изилдөөчү топ таба алышпады. Ойдон куралган узун ушак кептердин айтылуусу ошондон кийин тыйылгандай болду. Айыл ичи дөң түшүргөн окуядан кийин Акбар менен Эркин курулай дооматтан кутулганы менен шейит кеткен классташтарынан алыстай албай, ар убак санаа тартып жүрүштү. Өздөрүнчө кезге калышканда бири-бирине кырсыктан көз жумган досторун айтып узак отурушчу. Эркин Акбарга карап шуу үшкүрүп алды да кеби мынтип баштады: "Мен
daima jarkın, kabıl, sagın, Zamira Irlandardy düşkürüp berem. Bir tünde alarsız ötpey kaldy. A gündüz murdagaday katkıra gülüp çuruldap baratkanday göz aldıma elesteyt da turat. Erkindin aytkandarın ün sözü jok jer çukuy ugup oturgan akbar. İçi uygu tuygu bolup tursa da jootkotu üçün oşol elebi dedi. Erkin kayradan çok. Kaçan bulbosun toğu klastaşlar çoğu oynagany barabız. Anan akbar murun uçunan künk etdi. Jar boyunda öskön suu mayjittangan sarı güldördü koluna toltura terip alışkan Zamira menen jarkınay gürkürep agıp jatkan suunun boylop жүрүшөt. Kızların artında Erlan, Sagın menen Kabılda var. Ekөөz alардын artında жүрөbüz. Oşol gırsyk günü giygen jeňi kıska ak köýnök menen kara ötügüm. Kızga karay şaşılıp baratam. Antkene Zamira şar suunu jirep girip baratty. Kolundagy gülü menen artынан erçigen jarkınay göbüktönüp tüy görünbegen suudan seslenip koybodu. Zamiranın uzun çaçı suuga jayla, üstündögi juka ak köýnөгünün etegi çuvaljy suunun agym menen delbiredi. Alar menen katar Kabıl, Sagın, Irlandarda şar suuga boy taştady. Ekөөbüzgө kol bulgalap, "Baskıla, korkpogula" dep çakırıp jatkansydy. Jekten ары öte albay turganymda kolumdan Sagın tartkılap girdi. Janımda turgan sen baş çaykay. Artka tarsaň tigiler gatkıra suu tarapka tartkılaşat. Suu belden öýdeley başlaganda kolum jylmyşyp çygyp ketdi. Süýleşip alışkanday tigiler gatkıra "Pulardy gör. Çoğu gelgenden keyin bizdi galtyryp ketkileri var" deşip bir ozdan jaalap girişdi. Artka getençikdey jeke çıksam butumda giygen ötügümdün bir ösü jok. Ekөөz jekti boyloy çurkap kaldyk. Suunun tereňine çuňkup ketken Erlan kolun jogary götürüp "Mına ötügüň" dedi. "Beri girseň, ötügüň kolumda. Emi hiç kayda gete albaýsyň" dep gülöt. Baryna sözü bir-birine garap gatkyrşat. Erlanga gat tutaryndım. Al turgay açуулanyp jaka çabygym geldi. Birok kolumdan hiç nerse gelmedi. Oşol uçurda Kıbıladan şamal urup jan töge başladı. Katu şamalda Erlan oboga gamgakday jengil uçup ketdi. Men jylaňaylak turup kaldım. Artymda karasam sen da joksuň. Özüm jalgyz kaldım. Kıykyrsam önüm çıkbayt. Izalanyp uylap girdim. Tigilerden gıran gatkırığı alystan jaňyryp jatty. Oýgonyp ketdim. Öňümden da ıylap atypmyn. Jazdygym bolsa suu, jumşak jurkanda uykumdy keltire albady. Ordumdan turuga argasız boldum. Terezeni karasam kapkaraňgy. Düşümdögüдөй şamal aralaş jaan jap, arasında çagılgan çarkıldap çatat. Korkunuçum denemde tursa da zara uşatууga sırtka çıktım. Elektr jarygyn goşoýun desem gaşayıp alda öçüp kalıptır. Sırtka çıkkanımda çagılgan çartıldap aylanany jarık kılıp jüberdi. Eleňde eki jagymda karasam jolda biröler bar atışat. Göňülleri şat, külküleri kulagıma dana okuldu. Üýge girip saatda karasam 3 bolupdur. Bul wagtda mындай şartda kimder jürüsü mümkün? Surawama özüm jogap berүүдөн korkdum. Bizdin markum dostlar emespi degen arsar oýda turdum. Oşondan bu jüregim lakıldap çykdy. Tigilerin artынан garoogo, alar tarapka basuga şaýym gelbedi. Kırsıktan aman kalgan eki dos mektepten tömön jagyndagy say boyunda oturuşkan ele. Erkindin aytkandaryny ugup oturgan akbar ulutuna söz başladı. Oşol gündögi gırsıktan keyinki gıykırıgız uçuular menin de kulagymdan ketpeyt. Ary kaçan jaňyryp turat. Saga tüşüňde görünse, alar maga günü tünü tınçlyk berбей kulagymdyň gujurunu alışat. Erkin dirildep ketdi. Alar saga emne deşet? Akbar başyny şylkyta, öýde götürbegen awalynda köpkö oturdu. Anan or ulutuna gündüz geçke öýde oturup karaňgyda hiç kim meni tanybayt dep sırtka çykkam. Maksatly jumuş dele jok. Öýde otura berүүдän çarçaganman. Biröýlerden kowuraşkandaryn kulagym çaldy. Maga tanışyndyr. Eki jagymda karasam jaýloo tarapka getüçi çoň jolda 3-4 karan men tarapty gözde gele atışat. Klastaş balдар ekenin süýlegen ündöründen tanıdım. Dağı birdemelerde turaşatgo degen oýda say tarapka buruldum. Şaşkanıman jer tayana jygylganyma garabadım. Çir içke jolgo jeterde artımdagılar jete gelişip biri "Tokta, şaşıp kayda baratasың" dedi öktüm. Yüregim solkday düştü.
Maga gayrılgany Irlandyn ekenine işengim gelbedi. Janında şıngıldaşa kızlar da jüret. Artımda garoga batyn albadım. Turgan orunda kazıkтай kattım. Oşentip kança turganımды bilbeyim. Bir wagtda artımda karasam, tanış ündür alıstan "Korkpa, kaçpa" dedi. Esime gelgende gelgen jagıma şaştım. Artımdagılar "Hiç kayda kaçıp kutula albaysың" dep kıykırıştı. Kayda yaşnardın amalını tappay gele jatkanımda gözüme meçit göründü. Kuday çalgap, temir koronun darbazası açık eken, artımdan kalbay erçip gele jatkan karanдар korodon girbey kala berişti. Meçitten sırtkı elektr lampalary jagılyp eken. İçinde biri var ekenin bilip, murun soňu basıp gelbesem de, oor jygaç kalgasyny özüme garay tartıp baş baktım. Törde tesbesini koluna algan Süýün aksakal zikir çalıp oturupdur. Eşik açıp içkeri girip bargan meni görüp, moldeke ek jaňsap koydu. Jaykalgan sakalyn sılap, bata tartkança gütüp otura berdim. Orundan jeňil gozgola, "Kel bala, jön jaylaby. Siz menen namaz okuýun dep geldim ele." Ozuma uşul söz giripdir. Meni garap durup, "Ha balam, jakşy niýetiňen taýbagyn. Handay bolsa bagymdatga taň erte turup gel." Başymdy ikegilep, Süýün garya menen goştoşup sırtga çyktym. 5 minut murun kızı çuğ esimden çıkıp ketipdir. Meçittin gorosundan çıkkandan 7 kadam şiltegenimde artımdan mına çıktı deşip jabalaktagan karandar kayradan erçidi. Жалгыз kete albay kayra goroga girdim. Kары menin korkup girgenimde kalçıldagan gebetemden bildi okşayt. Kübüröne gelme geltirip üyüge çeyin meni menen çoğu geldi. Akbar saamga ündebey turdu da kayra sözünü uladı. Alardan ızıçusundan meçitke girsem gana kutulam. Жалгыз kalsam ele göz aldıma bar elestey beret. Jaşoğum kızıksız tartıp barынан geçip ketkim gelip jüret. Akbar sözdün dogum başkaga burmak bolup gülümsürep süýledi. Gör kazgandar turasında ukkandırsan, biz günösüz ekenibizdi eldin bari aytıp jatışat. Erkin tuğun jurap oygo çöge otura berdi. Kayradan Akbar, ayılda ukmuşum işkepter köp. Erkin başını öýde götürüp, oşundoydy. Özüm menen özüm bolup jürüp hiçbir sözge mani berbetdirmen. Eko bir topga çeyin ün gatpay oturuştu. Akbar öňünden aza düşken Erkinden gözün albadı. Erkin muny baykady. Koştoşlu niýetinde arkasyn sala burulup baratyp Akbarga, "Meçitke barasyňby?" "Jok, gadyr emes." "Emnege?" "Erteň şaharga ketem. Askerlik kızmatymda ötöge baram." Akbar birөө başka çapkanday toktoy kaldı. "Kayda? Meni жалгыз taştap ketken turasyňby?" Akbar jeňden ala garmap kalçuday, "Görüşkeçe salamat bol." Erkindin gözünün çarasına jaş dolup çıktı. Ekö gayralan joluşpaçuday, emşeňdep suulangan kirpigin götür albay, tili çuldur nemeden beter ar bir sözüne basım sala, "Görüşör bekenbiz" dep kaydadır aşıgıp baratsa da, dosundan gözünü albay, artına kılçaktap baratty. Erkin özü tulup ösken aylınan alyska çıkkany menen jüregi jançılıp jürdi. Ardaýym ubaýymga salçu şehit ketken klastaşlarynyň ayany tüngüsün tınç jatkyr çömes. Kulak kujurun algan ızıçu ayıldan askerge gelgende kayra o beter güçödü. Erkin tüngüsün tınçukday al çömes. Katuu tartipte gündüz geçke tınım albagan baldar opur topur düşüp jazdyklarına başları tiýer menen uykuga girişçü. Жалгыз gana Erkin mostoyup uykucudun görbey taňdy atyrçı. Baldar hiç kim menen oğuz açıp süýleşpegen tünt balany şıldın kalıştı. Armanın hiç kim ukpady. Anın görgen gündörü tozok aylandı. An sayın bürüşüp, mındayda kulagın jap alçı. Uğulundan gabar algany gelgen atası Erkindin öňünden azganyn baykady. Birok balasının aytkan gepleri kooptu, ary korkunuştu bolsa da, andan çıkıp ketinin tuğra jolun atası görset albady. Bar aytkany, "Erkekde uşunday bolbogan nerselerden korkobu" degen boldu. Oşondan keyin Erkin atasынан da hiç kanday jardam bolbosun düşündü. Bu tünü Erkindi Irlan menen kabыл kolundan sürüp jatypdyr. Jekte turgan Akbar tarınıp kalganday artına gayrılbady. Erkin korkup ketdi. Artına geten çık dese, Irlan, "Mına aýdoçubuz da biz menen birge" dedi. Karasa anı jelkelep alışıpdyr.
Kolun kançalık tartıp alayın degenine dostları könüşpedi. Tırıştıra karmagan kolun tartıp alabay jatıp oygonup ketdi. Ertesi Erkinden gabar algany gelgen agasынан abakta jatıp asını ölgön aydoçu tuuraly ukdy. Jany tınç albagan Erkin aylyna barsa, Akbar menen meçitke baruny oýlady. Asker kızmatını ötöp bütüge sanalı gündür kalgan. Gün ötken sayın Erkin öz başına eye bola alбай baratty. Algaç sıldyňga algan jigitler Erkinden sözge mokok, kirdi çykdy sözlerine da gönüp kalıştı. Oşol günü poligondogy askerlerden har birine mıltık berilip, maşugu kızı jürüp jatkan. Askerlerden katarındagy Erkin da uzun boylu baş kiyimçen komandirge askerlik tazim etip algan soň, kadamın çoň-çoň şiltep artga ötüp baratty. Har bir asker komandirdiň buyruguna kulak türüp kütüp kalıştı. Buyruktan burun mıltıktın önü tars etdi. Aldı jakty karap turgandar atılgan mıltıktın önünden tegiz artga burula garaşdy. Rotanın eň artında oboço turgan jigit jalp ete kolun çekesine karışkan avalda kulap düştü. Opur topur düşken askerler gımgı düşüştü. Öz ömrüne özü kol salgan jigittin aylanasında türdü gübür-şuburlar bolup jatty. Komandir esine gele kalganday "Tezine götürüp jönögüle" dep buyruk berdi da, kan toktoy agyp jatkan Erkindin başынан süýedi. Erkin gözlerin toluk aç albasa da, şehitlerdi dayın görüp jatty. Alar kuwangandaryn jaşırbay, "Kel, koluňdy beri sun, hem artka gaýtkanga bolboýt" dep jabalaktaşyp sürüp ketişdi. Erkin soňky güçün jynap, "Artka gaýtuga bolboy galdy" dep üzülüp ketdi. Askerdegi jigittin öz ömrüne kol salysy rota içinde tabışmak boyunça kaldı. Ayılda adattagıday türlü gepler, anın arasında köpçülügü tartiptin ordugundan ulam özünü özü atıp salıptır degen imiş geplerdi taratıştı. Sebepsiz ölümdörden uğduulary akırında basılgany menen, kırsyka uçuragandardan aman kalgan Akbar tınçal albay jürdü. Şehit ketken klastaşlarına koşulgan Erkin da baskan turganna joltoo bolup aldı. Akbar gün ötken sayın arıktagandan arıktap sölököttöy süldörü kalgan. Meçitten çıkpay namazga gelgenderden daratına suudayındap tünöp da kalçu. Munu baykagan süyüm oldu balaga. "Bugün da meçitke tünödüňbü?" dedi Jalory. "Oba." Köldölöňde oturgan moldonun janına gelip, Akbar sıňar tizileye oturdu. Bir saamga öteň öz oýlary menen alek bolup, sanaga çögüp olturup kalıştı. Jigit or koygon koldorun tizesine koygonda gök tamırlary moldogo dayın göründü. Erkindin ölümünden keyin Akbar kayradan naçarlap ketdi. Gün sanap güçten tayganına özü da işengisi gelbeyt. Jigittin abalına köngül burup nazar salgan süyüm oldu da az vakit içinde jigittin kuwatı tayıp baratkanına katu kaygırdı. Al tınçsızdana, "Balam, jagetlerin taramıştay tartılıp ketipdir go" dedi. Moldo Akbar dayap. Jigit çekesin bırıştıra unçukpay oylanyp kaldı. Kayradan moldo, "Sen jana gaýtkan şehitleriniň ızı çuularынан dagyle gutula albadyňby?" "Köçöde bastyrbaýt." "Alardyň kalagandary emne?" "Magaby, unaga düşkendin jany bir dep çakyrışat." Özünden özü çoçup, iki jagyn garanyp aldy. Kayradan jigit gebin ulay, uýgakda jarmaşat. Erkindi jayga koygon günü geç mekteptin janынан ötüp baratkan. Biz okugan klastın elektr lambası küyüp kalptır. Klastaşlar mektebim degen ırdı horurdap jatışat. Mektepke çeyin girip alışkandarına taň kaldım. Alardyň arasına Erkin de koşulupdyr. Çenele bizdin baldar kızdarby dep tosmodon aşıp tereden tüýüne çeyin jakyn bardım. Oba, oşolor. Köngüldörü şat. Klastın kalgasyny açıp koyuşup jaňyrtyp ırdap atışat. Bir çette turgan Erkin maga gözünün kıyığın salıp turdu. Kol bulgalap çakırsam ters burula açık turgan zalga çygyp ketdi. Geografiya sabagынан bergen mugalim öz kartany ukaska menen görsötçü. Oşol ukaskany koluna algan kabyl ırdın notasyna karap öýde tömön jaňsap jatıp meni görüp kaldı. Men tarapga jaňsap koydu ele. Bary kabyldy kuwatlaganday kat kırıp gülüp jüberişdi. Maga dem salıp kaytarıp okup bergenden keyin alar menin jaşomdan alıştaganday boluşkan. Bul jolu özüm ileştirip aldım. Jigittin aytkanyn ugup oturgan molda sakalyn sılay, "Hay şor, gurgur" dedi. Sırtına çygara. Kayra tobo kıldı.
Жигит кайрадан көздөрүн жалдырата айлам калбай баратат. Кайрадан көчөдө баса албай калдым. Түз бараткан жолумдан бурулуп, өзүм барбадымбы? Баарын кылган өзүм. Сүкүт тарткандай, үн катпай айткандарын угуп отурган молдо да сөз учугун улай албай көпкө отурду. Акбар ан сайын амалы кургандай, шадылуу манжаларын кырсылдатып отурду. Өмүр менен өлүмдүн чек арасында жан соголап жүргөндөй, үн катпай отурган сүйүн молдодон жооп болбогон соң, үмүтү таш капкандай шылкыйды. Ан сайын Акбардын кулагына эркин досунун «Көрүшкөнчө» деп акыркы ирет айткан сөзү кулагына жаңырып жатты. Ошол боюнча тирүүлүктө кезиге албадык. Эми экөөбүз кайдан көрүшөбүз? Түйнөгө тирөөч болчудай пенденин жаны мынчалык таттуу болбосо эмне? Өзүнө жат сезилип, мунусун сыртка чыгарбады. Өлүмдүн сүрүбү же жарык жашоонун кызыгыбы? Акбар жашоодо өзү жалгыз калгандай эмшеңдеп, баа деген үнүн сыртка чыгара албай турду. Сүйүн молдо жертиктеп отурган Акбарга карап, акылыңа кел. Мындай сабырсыз санаңды башыңдан чыгарып сал, деп тил алдырмакчы болду. Молдо канчалык ишенимдүү айтып, жоот коткону менен чарасына кирип кеткен көзүнүн көрүнүшү аны чочулатты. Мечиттен чыксам эле жабалактайт. Жаш балача бышактап кирди кайрадан жигит. Сен бу кебиңди кой. Эртеңден тарта экөөбүз чогуу дааватка чыгалы, деди. Бул жолу Акбарды ажалдан молдо да арачалап кала албады. Эртеси машина коюп кеткенден улам Акбар дагы кайтыш болду. Ошентип кырсыкка кабылган бир машинедеги улан кыздар түгөлү менен кайтыш болду. Күкүктөнгөн жаз чакан айылга да жетип, бул сапар эрте келди. Айыл тургундарынын айрымдары күндүн жылыганына сүйүнсө дагы бирөөлөрү күндүн узарганына кубанышты. Бул күндөрү мектептин коросу күндүз окуучулардын чуручуусуна толуп чыкса, кечкисин да тынч болчу эмес. Түнкүсүн мектеп ичи ызы чуу болуп турарын алгач кароолчу байкады. Күн жылып калгандыктан көмүрдү кечкисин гана жага турган болду. Мындай шарт өзгөчө мектептин полун сүрткөн аялдарды кубандырчу. Жаздын күнү жаш баладай демекчи, нөшөрлөп жааган жаан арты карга айланды. Бул күнкү мектептин кароолчусу Эрмек мешке көмүр салып коюп, үйүнө бараткан жеринен артка кайрылды. Анткени жол тараптагы класстын жарыгы өчүрүлбөй калыптыр. Кароолчу өзүнчө кейип, жаш жогорулаган сайын унутчак болуп баратам да, деп алды. Үнүн сыртка чыгара өзүнчө күбүрөнүп. Чөнтөгүндөгү топ ачкычтарын суруп чыгып, күндө ачып жүргөн калганы ача албай бир топ убараланып турду. Кире бериштеги узун залдын жарыгы да өчүрүлбөй калыптыр. Жогору тараптан «Кароолчу келе жатат, качкыла!» деген дауыш менен уда чуручуу түшкөн окуучулар жарыгы өчүрүлбөй калган класс тарапка дүпүрөп чуркап өтүштү. Кароолчу делдирей түштү. Бараткан багытын өзгөртүп артка кайрылаарын, же алдыга басып кетерин биле албай карбаластап калды. Мектептин чала жабылган сырткы эшиги тарс эте жабыла түшкөндө гана эсине келе калды. Эрмек артка кетенчиктей түштү. Күтүлбөгөн жерден калганын жабылган намбы же кулак тундурган тааныш үндөрдөнбү бүткөн боюн калтырак басып апкарып турду. Канчалык өзүн соротпосун, окуучулар чурулдап өткөн тарапка буту шилтенбей турду. Бирөө күч менен далга таптап жолго салгандай артына бурулду. Калганы кулпулап, сырткы оор темир дарбазадан чыкканда өзүнө келди. Көз алдында болуп өткөн окуя түш сыяктуу сезилди. Эки жагын караса, жол тараптан көрүнгөн четки класстын жарыгы өчүрүлгөн. Көргөн көзүнө ишине бербей тигиле кайра карады. Кароолчу өзүнөн да чочулап, кооптонуп турду. Мындайда ары бери тынбай өтүчү бир да караан жоктугуна кейиди. Кароолчунун жолунан биринен сала экинчиси тоскоолдуктар пайда болуп, артынан бирөө келип желкелеп кармап калчудай ар кадамы чалыштады. Басканы арбай чалынып, жыгылып да алды. Ага карабай мектептен кеткенче шашты. Кароолчунун көргөндөрү жел менен кошо айыл ишине баттарады. Ушул окуядан кийин пол жууган аялдар арасында мектептин ээси бар экен деген айын кептин таралуусуна себеп болду. Аялдар чогула калышканда табышмактуу дүйнө, киши кейпин кийген коркунучтар,
азгырык шайтан, жин перилер туурасында жомоктотуп айтышчу. Ошол күнү пол жууганы Бүбүкан кечигип келди. Жууганга жеңил болсун деп отургучтарды көтөрдү да шашыла чакасын алып сууга чыгып кеткен. Жардамга кызын ээрчитип албаганына өкүнө четки класстын полун жууп кирди. Кызык, алдыңкы катардагы отургучтар көтөрүлбөй калыптыр. Буга анчейин маани бербестен беймал келгенине өкүнө ишин уланта берди. Залда ачкычтарын шалдыратып келаткан бирөөнүн баскан дабышы даана угулду. Каролчу Эрмек го, деп алды үнүн сыртка чыгарып. Класс ичин тазалап чыккандан кийин пол арчуучу чүпүрөгүн тазалап алмакчы болуп чакага колун саларда көргөн көзүнө ишенбей таң калып турду. Сырттан алып келген таза суу кирдеп калыптыр. Бирөө досканын боорун арчыган тряпканы жуугандай суу үстү көбөк эле. Чочулай, досканы карады. Пол жууганы киргенде өчүрүлбөгөн доска сүртүлүп, саналуу окуучулардын ысымдарынын тизмеси жазылып турган. Бүбүканга туу бакырып залга чуркап чыкты. Бул учурда ачкычтарын шалдыратып сырттан Каролчу Эрмек кирип келди. Өзүн токтото албай калчылдаган Бүбүкан Каролчуга: "Качан келдиңиз?" "Азыр эле." "Сага эмне болду?" Аялдардын эң артында жалгыз калган Бүбүкан эмнеден коркконун Каролчу дароо түшүндү. Кобурашып турганда четки классты жаңырта күлгөн чуручу үндөр чыкты. Экөө бири-бирине суроолуу карап, дабыш чыккан тарапты тыңшап калышканда класс жаңыра: "Эркин, Эркин, досканы таза арчыгын" деген үндөр чыкты. Эрмектин жүрөк кагуусу өзүнө даана угулуп турса да, Бүбүканды эстөттү. Келме келтире үн чыккан тарапка карай бурулду. Бул жолу Эрмек үн чыккан класска кирмекчи болду. Баскан кадамы оордоп, жүк көтөрүп баратканда энтиге кубатынан тая баштаганда артына бурула: "Уктуңбу?" деди жанындагы. Кылчактаган Бүбүкан сөз сүйлөбөстөн башын ийкеди. "Кирелиби?" деди Эрмек өзү кирүүдөн айбыгып. Бүбүкан корккондон чоңоюп кеткен көздөрүн алайта: "Шейиттер Эркинди да кошуп алган тура." Денеси эркине ээ бербей калчылдады. Эрмек Эркиндин эмне себептен каза болгонун түшүндү. Ал тургай бир убакта чогуу кеткендерден жападан жалгыз калган Акбардын эти качып, сөөгү калган кебетеси да көз алдына тартыла калды. Бүбүкан башын чайкап: "Кире албайбыз го", деди корккондон чоңойгон көздөрү менен энтиккенин баса албай. Каролчу аялга карап: "Келме келтир. Аялдар эмне коркок болосуңар", деди. "Буурдап этектөөчүдөй, булардын бизде кандай өчү бар? Токто, Эрмек жалгыз кирбе." "Жок, сен кирбесең өзүм кирем." Бүбүкан жалбара Каролчунун алдын торой калды. "Кое турчу, баары бир жүрөгүм дабай турат." "Жолумду торобочу дейм." Алдына түшө калган аялдын колун кагып жиберди. Бүбүкан Каролчунун шейиттерди көрүүгө бекем бел байлаганына ынанды. Орто жолдо жалгыз калса бирөө желкелеп кетчүдөй, Эрмектин артынан калбай ээрчип алды. Аялга коридор мурдагыдан да узаргансып, үстүнкү кабаттан да карс-курс деген кооптуу үндөр угула берди. Ан сайын коридор ичи коркунучтуу сезилди. Четки класска жакындай бергенде жабык турган калга ачылып кетти. Алга басып бараткандардын арышы бир орунда жылбай токтоп, экөө эки жерде туруп калышты. Бир заматта мектеп ичи ың-жың тынчтыкка бөлөндү. Эрмек менен Бүбүкан сыр катылган ээн аралга жалгыз келип калгандай, бири-бирине сүйлөөгө акыбалдары келбеди. Баатырсына жол баштаган Эрмек да жүрөгүнүн муштумдай эт экенине ишенгендей болду. Тынымсыз кабанан чыгып кетчүдөй соккон жүрөк түрсүлдөгө канчага чейин уланарын ким билсин. Ортодогу жымжырттыкты сырттан кирип келишкен окуу бөлүмүнүн башчысы менен мектеп директор болду. "Бүбүкан эже, сиздин баарыңыз жакшы болбодубу? Эртең райондон комиссия келет экен. Менин кабинетимди сүртүп коюңуз." Директордун сөзү жоопсуз калды. Кирип келгендерди кол жаңсап өздөрүнө чакырышты. Экөө болуп өткөн жагдайды түшүндүрүп киришти. Төртөө четки класска киришкенде көтөрүлгөн столдордун баары тегиз түшүрүлүп калыптыр. Айтылган окуяга ишенгилери келбеген жетекчилерге чакадагы көбүктөнгөн борсууну көрсөттү. Шейиттер үнү алгач Каролчуга, кийин пол жууган аялдарга дайым болду. Окуя күн сайын түрдүү абалда уланып тургандыктан, кечкисин пол жууган айымдар кеч калуудан сестенип калышты.
Убакыт өтө мектеп өзүнөн өзү ыйык жерге айланды. Ар качан чөнтөгүнө бөтөлкө салып жүрүүчү Арапбай менен Калыбайды да эсине келтирди. Ал күнү баш жазганы аракты кууп ичкен ынак достор мектеп багына ээрчишип келишкен. Өткөн кеткендердин аягы тыйылганча отурушту. Беймалда баш жазганы келген экөө койнунда катылган арактарын ортого салып чыгышып, өздөрүнчө гудуңдап калышты. Жөнөкөйдө эки ооз жакшы сөз чыкпаган Арапбай ичине арак киргенде кеби түгөнбөй толуп ташып чыкты. Ааламдагы не бир кереметтерди бири-бирине айтышты. Ичкилектегенде үстүнө түшө калгандар кийинки бөтөлкөнү дагы жарымдатышты. Кезек алган Калыбай көбүртүп жабыртып оозуна келген кепти сүйлөп жаткан. Баарынан да аларга сөздү курчуткан арак кызык болуп турду. Ошондон бу көз байланып баратканын көңүлдөрүнө ала беришпеди. Качан гана четки класстын жарыгы жанганда бажырап отургандар караңгы киргенин эстегендей болду. Баарына кол шилтеген Арапбай жарык болгонуна кубанып тишинин агын тегиз көрсөтө мылжыйып жылмайды. Бакылдагандардын үндөрү узакка созулган жок. Бир убакта мектептин терезелери шарактай баштады. Иштеринде жалыны бар экөө муну этибарга алышпады. Куураган кулкундарынын чаңкоолору басылбады. Арапбайдын алдында турган шишеге колун созгон Калыбай түбүн какшыта экиге тең бөлүп жатып, «Тең бөлгөндү теңирим сүйүптүр» деди. Оозун таптап сөзүн улантарда жарык чыккан тараптан калдыраган дабыш чыкты. Экөөнүн тең куюлган шараптары чайпалып, дабыш чыккан тарапка кулак түрүштү. Үн артына улаш, «Өх!» деп бирөө катуу онтоп алды. Жинди суунун жетегине багынып бараткан экөө заматта соолуга түштү. Отурган ордуларынан тура калышып, жыгаш тосмодон өтүүгө шашылды. Шашканда шымдарынын багалектери илингенинен да карашпады. Куугунчу кармап калчудай биринен экинчиси өтө чуркап баратышты. Арапбайдын артынан жете албай бараткан Калыбай «Токто!» деп кыйкырып алды. Жымжырттыкка чөккөн караңгылыкта жолдон өтүп бараткандардан да чочулап турушту. Өтүгүн колуна кармап алган Калыбайды көргөн Арапбай бырс эте күлүп жиберди. Катуу чуркагандыктан күйгө түшкөн арттагысы ачууланып, «Өлгөнүңдө күлгүр» деп жекирди. Демин кичине басып алгандан кийин тамагын бууп турган топчуларында чечип Арапбайга «Жүрү дүкөнгө» деди. «Мен ичпейм». «Жүрү деп атам». «Тигилер кекиртеңден алсын». Арапбайдын үнү өзгөрө түштү. «Анан эмне кылалы?» Эсине келе калган Калыбай колундагы өтүгүн шаша кийип, артына карабай үйүн көздөй бет алды. Ошол окуядан кийин айылда ичкендер түгүл арак сатуучу дүкөндөрү менен жоюлган. Ал эми 2 кабаттуу мектепти түнкү кароолчу шейиттер кайтарышкан. Кадимки жай турмушту элестеткен мектеп түнкүсүн жомоктогудай бирин-бири чакырган шейиттер үнү менен ушул күнгө чейин коштолуп турат. Чыгарманын аягы.